Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Бахтияр Саидов менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек кызматташтыгынын учурдагы абалын жана келечектүү багыттарын талкуулашты. Мамлекеттик визиттин алкагында белгиленген биргелешкен пландарды жана долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Өзбекстан президентинин күтүлүп жаткан мамлекеттик иш сапары мурда жетишилген макулдашууларды жогорку деңгээлде бекемдөөгө мүмкүндүк берет жана кыргыз-өзбек стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин андан ары өнүктүрүүгө өбөлгө болот деп баса белгиленди. Тараптар эки мамлекет башчысынын саясий эркинин аркасында акыркы жылдары өз ара ишеним жана коңушулук принциптерине негизделген эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди чыңдоо жана кеңейтүү боюнча маанилүү чечимдер кабыл алынганын баса белгилешти. Маектештер ошондой эле дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөө боюнча бир катар маанилүү иш-чараларды өткөрүү маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Саидов толук колдоо көрсөтүп, министрликтин атынан элчилик менен жемиштүү өз ара аракеттенүүгө жана жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча биргелешкен иштерди улантууга жигердүү күч-аракеттер жумшоого даярдыгын билдирди.